Саламатсыздарбы? Мир 24 Чекит KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү, эфирде эл адамы берүүсү алып баруучу Айпери Азаматова. Бүгүн бизде конокто Кыргыздын чыгаан айымдарынын бири Аслан айым Аширова. Кош келипсиз биздин студияга. Кандай келип алдыңыз? Ден соолуктарыңыз кандай? Рахмат. Жакшы жетип алдым. Алгач сөздү акыркы чыгармачылыгыңыздагы жаңылыктар боюнча сурагым келип турат. Кандай жаңылыктар бар? Ошол туурасында кененирээк айтып кетсеңиз. Биринчиден, ошо сиздерге рахмат. Конок катары чакырганыңыздар үчүн. Ошо мен дагы убагында телевиденияда иштегенмин, кичинекей чагыман баштап, анан ушул деги эле камера сыртында калган инсандар көп айтылбай калат. Ушул инсандарга мен ыраазычылык билдиргим келет. Ар дайым бар болуңуздар, сиздер бар, биз бар дегендей. Ал эми азыркы учурда мен эмне менен алек болуп жүрөм? Ушу менин алдымда окуучуларым бар. Гимнастика боюнча, акробатика боюнча жакшы көп эл аралык фестивалдарга катышып, ушу гран-прилерди, баш байгелерди, биринчи орундарды алып келе жатабыз. Аллага ыраазымын. Баары жакшы. Өзүм дагы Кудайга шүгүр, бутума туруп кеттим. Азыр мындай баягы коштоосу жок өзүм басып жүрөм. Баары жакшы. Акырындык менен азыркы учурга чейин 3 жыл болуптур. Азыркы учурга чейин ошо кичине чуркаганды да үйрөнүп атам. Анткени бул аябай кыйын экен. Баягы бутта көп темир болгон үчүн оңой эмес экен да, баягы мурункудай басып, мурункудай чуркап кеткен. Бирок аракет кылып атам. Жакшы, алгачкы жеңишиңизге сөздү бургум келип турат. Көп эле конкурстарга катышып, ийгиликтерди жаратып, Кыргызстандын желегин желбиретип келатасыз. Алгачкы ийгилигиңиз тууралуу, ошол убактагы сезимдериңиз тууралуу айтып кетсеңиз. Негизи мен ошо баягы кандай десем, баягы травмадан кийин, андан соң 3 жыл өтүптүр. Убакыт учкан куш дейт, чындыгында бат өттү да. Анан бирок ошол эле учурда мен үчүн аябай узакка болуп жаткандай болду да. Анткени баягы травмадан кийин бутума туруп, кайра ошо басайын, ошо бутума туруп кетейин, илгеркидей кандай бассам ушундай басайын деп баягы ойлонуп атып, бутумдун үстүндө иштеп атып, акыры өзүмдүн койгон максатыма жеттим да. Мен айткан болчумун апама, бутума турам, туруп эле аракет кылып, ошол биринчи ийгиликти жаратканга мен ошого жетем деп. Кудайга шүгүр, ага да жеттим. Ошо биздин баягы федерациялардын арасында бизде ошо Бишкек шаары боюнча баягы биринчилик кубок ойнотулган болчу. Утуп кеттим аялдар арасында. Ал эми биринчи орунду алдым, ошо кубокты, баш байгени. Анан кандай десем, эми бул баягы 3 жылдын ичинде аракет кылдым да. Негизи менин биринчи максатым бутума туруш керек болчу. Бутума да турдум, басканды да үйрөнүп алдым, чуркаганды да үйрөнүп атам акырындан, баш байгени да алып кеттим. Деги эле Кудай деген инсан жолдо жалгыз калбайт да эч качан. Мен апам дагы айтчу. Баягы Кудай деген адам жолдо эч качан жалгыз калбайт. Сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиң деп. Апам кандай айтты, дал ошондой болду. Өзүм кандай максат койдум, дал ошондой болду. Деги эле Кудай мени жалгыз калтырган жок да. Анан ошол кыргыз элиме дагы мен абдан ыраазымын. Анткени аябай колдоп атышты, жакшы сөздөрүн айтып атты. Баягы бизде Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Баягы адамдын көңүлү гүл деген. Анан жакшы сөздөрүн айтып, колдоп атышты да. Сен баягыдан да сонун басып калыптырсың деп. Билем, мен кичине мындай бутум ооруйт да. Анан ооруса да бирок ошону баягы башы ийбей ошого дагычы баары жакшы болот. Басып кетем деп өзүмдү да мындай колдоп турам да. Анан бирок ошонун үстүнө дагы кыргыз элим колдоп кетти да. Мурункудан да сонун басып калыптырсың, албетте утасың, катышасың, баары жакшы болот деп. Дал айткандай максатыма жеттим. Жакшы, анда
Каскадер болуш үчүн кандай сапаттарга, мүнөздөргө ээ болуш керек? Негизи ушул каскадерлукта мындай кандай десем, баары эле ойлошот экен да, бул эми баягы ат үстүнө аял киши отуруп алып, ары бери атты айдап чабып, чылмайып күлүп койсо эле бул оңой иш депчи. Чындыгында андай эмес. Бул ар бир профессиянын өзүнүн кыйынчылыгы болот да. Жер шыпырганында өзүнүн кыйынчылыгы болот. Баягы атка жем бергенде жумуш өзүнчө кыйынчылыгы болот да. Анан аял кишиге каскадер болуу бул мындай кандай десем, бир өзгөчө профессия да. Анан албетте кандай мүнөз болуш керек? Күчтүү болушуң керек, чыдамкайлык болуш керек. Ал жерде мындай кыйынчылыкка чыдабасаң, сен көпкө баягы тура албайсың да. Анткени ар кандай мүнөзү бар аттар менен иштөөгө туура келет. Мен өзүм негизи мындай санап келсем, туура 20 жыл болуптур. Деги эле аттар менен иштегениме. Анан кандай десем, баягы аттарга мен кандай ат катары мамиле кылбайм, жаныбар катары мамиле эмес, менин досум катары, партнерум катары. Анткени ар бир ат менен мен кандай десем, баягы чогуу иштеп чыгабыз да. Демек, мен дайыма мындай ойлонгонум бир аз башкача да. Анткени бул ат менен биз иштеп, ушул ат аркылуу дагы биз нан көргөн дагы күндөрүбүз болгон да. Демек, мен аттарды мындай өзүм тазалап, жууган да күндөрүм болгон. Керек десе мен аттын такасын да алмаштырган билем. Анткени мындай биздин кээ бирде баягы жигит балдарыбыз жетишпей калчу да. Анан ошого кандай десем эми карабастан, мен ошо аял киши болсом дагы аябай кызыкчумун. Негизи мен кичинекей чагыман баштап ошо аттардын сүрөттөрүн, көздөрүнө аябай кызыкчумун да, көздөрүн көп тартчумун. Анан ошол аттардын көздөрү сулуу, аттардын көздөрү мындай бүт дүйнөнү көрө тургандай бир чоң көздөрү бар деп ушундай бир элестетчүмүн да. Анан атка өзүм жакын болгон соң, атты да өзүм жууп, чачтарын да өрүп берип, жабдыктарын да тигип, куйругун деле өрүп берип, керек десе такасына чейин алмаштырып кетчүмүн да. Жакшы, анда кырсыктагыңызга 3 жыл болуп калыптыр. Азыр атка жакындап атасызбы, ат минип дегиле ошол жадына? Аттарды барып көрөм, албетте, анткени мындай менде сагынган күндөр болгон. Ушул кайра ушундай үмүттөнгөм да, кайра эле ушинтип атты минсемби деп, бирок тилекке каршы азыр мага болбойт. Анткени бутумда өтө баягы көп темир бар болгон үчүн хирургдар, врачтар бөгөт койгон убактылуу түрдө. Анткени менде келечекте дагы ошол экинчи операциям бар, ошого даярдык көргөн үчүн болбойт деп айтышты. Анткени ушул эле жер менен кайра урулуп, кайра ушул жерден жараңка кетсе, анда сөзсүз түрдө бул бут экинчи жолу кайра бул жараксыз болуп саналып калат экен да. Ошол үчүн бул бутуңузду азыр аздектеп, бул убакытта сактап туруңуз деп. Сизди көбүнчө өзүңүздүн атыңыз менен эмес, Аслан айым деп таанышат. Буга эмне себеп болуш үчүн болду? Жана бул ат сизге эмнеси менен жакты? Бул кызыктуу суроо экен. Чынында бул суроону аябай көп беришет. Мага ушул башка соц тармактарда дагы эң эле көп жазылган суроо ушул. Менин атым негизи паспорт боюнча Светлана, орусча ат. Анан кыргызча атым, мусулман атым Аслан айым. Анан Светлана десе көп ойлойт экен, азыр Светлана келет, бир мындай орус бир блондинка келет болуш керек депчи. Блондинка, бирок ал учурда блондинка болчумун, бирок орус эмес да. Анан бирок орус ат бар деп. Анан көп маалда ошо, наверное, вы кореянка да деп дагы жүрүштү. Анан жок, мунун көздөрү мындай чоң тоголок экен, точно не кореянка, бир башка улут болуш керек деп да жүрүштү. Анан уйгурка, узбечкаларга ошундай ар түрдүү окшоштурушат да. Анан ар түрдүү улуттарга, бирок чынында кыргызмын. Бирок баягы Совет Союз учурунда төрөлүп калган үчүн атым Светлана болуп калган. Бул эмне дегенди билдирет? Негизи бул котормосу Светлана деген бул
свет земли, божий свет деп айтылат. Анан мен өзүм төрөлгөндө апам айтмакчы, кичинекей кара бир дүмүрөйгөн кыз төрөлгөн деп. Анан мен төрөлгөндө апам биринчи эле айтыптыр да, кызым капкара кичинекей дүмүрөйгөн кыз төрөлдү, менин кызымды ким алат болду экен деп ошентип тамашалап айтыптыр. Анан апамдын эң жакын досу, жакшы көргөн досу Светлана деген айым болуптур. Анан ошол мен түптө төрөлгөнмүн. Түптө эң ошо жакшынакай, боорукер, эң мындай жарыктыкты көп элдерге тартуулаган ошо Светлана эжеке болуптур. Анан ошол менин кызым дагы сага окшош кай жерге барбасын, жаркылдаган, ошол элге жарык маанай алып келген кыздардан бири болсун деп ошо Светлана деп арнап коюптур. Ал эми бизде баягы мусулмандарда орус атка дегеле мындай Куран, намаз окулбайт экен да. Анан ошол үчүн, ошол себептен дагы баягы Аслан айым деп дагы атым коюлуп калды да. Анан ошо көбү баягы эми өзүм кыргыз болгондон кийин көп ошо айтып калышты да, Аслан айым деген ат көбүрөөк жарашат экен сизге деп. Анан ошол бойдон эле баягы Аслан айым деп эле ошол бойдон калып калдым. Жакшы, анда бир аз болсо да бала чагыңызды айтып кеттиңиз. Сөздү бала чагыңызга бурсак, ошол убактагы кызыктуу окуялардан, учурлардан эске салып кетсеңиз. Менин бала чагым өтө, кандай десем, строгий планда өткөн. Мен кичинекей чагымда көп эшикке чыгып ойногон эмесмин. Баягы кандай десем, апам мисалы жумушка кетип атса дагы ошо 12 чакмак тетрадька көп мындай задача, примерлерди жазып кетчү да. Ошону качан чыгарып, баарын решать этип бүткөндөн кийин, анан бир аз соң убакытың калса, чыгып ойногонго уруксат берем деп. Анан апам жумушка барып келгенче, анткени ал 6-7 баракка жазып койчу да, заранее даярдапчы. Анын баарын албетте мен чыгарып отургуча апам келип калчу да. Анан дагы эле чыгара элексиңби деп. Анда ошонун баарын, ошо маселенин баарын решать этип, жазып, анан мага түшүндүрмөсүн бересиң. Бул баягы итог мындай болду математикаданчы, бул жагы мындай болду деп качан баарын түшүндүрүп бүткөндөн кийин, анан эгер убакытың калса, эшикке чыгасың деп. Анан албетте убакытым калчу эмес. Ошентип эшикке чыкпай калчумун көп учурда. Бирок албетте баягы 1-июньдарда, балдар майрамында албетте апам парктарга алып барчу, ушундай бир жакшы элестер бар да эсимде. Анан көп апам экөөбүз үйдө көп ойнотчу да мени, баягы в игровой форме да. Эмне үчүн мен математиканы жакшы көрөм, эмне үчүн мен орус тилин жакшы көрөм, эмне үчүн мен кыргыз тилинде китеп, сказкаларды аябай жакшы көрчүмүн. Анткени ошонун баарын апам өзү дагы баягы озвучкада иштеген соң, ошонун баарын мага курчактарымды алып чыгып берсем, ошентип ойнотуп, игровой формада баарын түшүндүрүп айтып берчү да. Анан баягы математикадан бир нерсени түшүнбөй атсам, баягы мен азыр деле көрүп калам, көп апаларымдай балдарын уруп сабап коет экен да. Мен да андай болгон эмес. Ошол оюнчуктар менен түшүндүрүп берчү да. Мисалы, бул жерде мынча оюнчук, бул жерде мынча. Бул оюнчуктан муну алсаң, мындан бул алып калат экен. Анан фруктыларды столдун үстүнө тизип алып, ушинтип түшүндүрүп айтып бергеним үчүн менде математикага баягы сүйүүм калган эмес да. Анан математика дегенде көп баланы көрөм качат экен да. Анткени апалары токмоктоп коет экен, урушуп коет экен, анан балада болгондай желанияны, сүйүүнү качырып коет да. Апам мен менен башкача жол менен иштешкен үчүн мен математиканы да жакшы окудум. Орус тилинде да олимпиадаларда 1-2 орундарды алып келип аттым. Литератураны дагы. Демек мен мектепти да жакшы бүттүм. Анан ошо эшикке көп чыкпай калганым үчүн үйдө отуруп
кээде ичим күйүп баламын да анан ыйлай берчүмүн да, апа эмне үчүн мени эшикке чыгарбайсыз, эмне үчүн мен менен окуган кыздар балдар дайыма эшикте ойноп жүрөт, эмне үчүн мен чыкпайм, кечке эле ушинтип китеп кармап эле үйдө эле отура беремби мен өмүр бою деп эле ушинтип ыйлаган күндөрүм да эсимде да. Анан апам айтып калчу да, сен чоңойгондо кийин мага рахмат айтасың депчи. Анан ушул сөздөр эсимде бар, бирок көпкө жетпей жүрдү да. Баягы эмнеге мынтип айтты экен депчи. А бирок мен качан мектепти эң сонун баалар менен бүткөндө, кызыл аттестат менен бүткөндө, качан университетти эң сонун баа менен бүткөндө, анан ошондо мага жетти да. Өзүмдүн эң биринчи баш байгелериме жетип баштаганда, керектүү дипломдорума жетип баштаганда, биринчи орунда медалдарга жетип баштаганда, анан ошондо мен ошол апамдын ушул алтындай болгон айтылган сөздөрү ошол маалда мага жетти да. Анан кийин албетте ошо 20 жашымда апама мен рахмат деп айтканмын. Ушул сөздөрүңүз мага эми жетти деп. Жакшы. Мурунку Аслан айым менен азыркы Аслан айымдын айырмасы эмнеде? Кандай өзгөрүүлөр болду? Кандай десем, ошол эле Аслан айым. Эчтеке деле өзгөргөн жок чынында. Балким мен көбүрөөк күлүп калдым да, мындай. Илгери деп койбойм. Илгери мен жаш жана сулуу кезимде анда мен көбүрөөк мындай, кандай десем, бирок эл көп айтчу да, мындай строгая депчи. Мындай көп жылмайбайт, көп күлбөйт. Бирок эми мистекан эмес. Албетте мистекан эмес, анткени мен өзүм мындай мистеген адамдарды көп мындай жактыра бербейм да. Анткени мен апам ар дайым мындай оптимист адам, жылмайып, жадырап, жайнап жүргөн адам өзү. Мен атам да культурада иштеген адам, ал дагы ар дайым баягы мындай позитивдүү жүргөн инсан. Анан мен дагы ушундай позитивдүү адамдарды жакшы көргөнүм үчүн мындай, бирок көп убакта мен действительно строгий адам болчумун да. Анан азыр ошо сиз айтып атпайсызбы, ошо травмадан кийин азыр мурун кандай болгонсуз, азыр кандайсыз деп. Азыркы учурда мен көбүрөөк күлүп жүрөм да, көбүрөөк жылмайып, негедир, не знаю, менде ушундай бир позитив көбүрөөк болуп атат да азыркы учурда. Демек, менде азыр мындай өзүм коштоосуз басканым үчүн, бир аз чуркап калганым үчүн, кыздарым, окуучуларым эң сонун ийгиликтерге жеткирип атканым үчүн, өзүм дагы жакшы иштеп атканым үчүн, чоң аракет кылып атканым үчүн, мындай, кандай десем, ушул нерселер мага жакшы, позитивдүү моменттерди алып келгеним үчүн балким жадырап, жайнап жүргөм азыр көбүрөөк. Сонун анда кийинки суроо, жашооңуздагы сабак алган күн болгонбу? Албетте. Албетте. Менин жашоомдо баягы кандай десем, травмалар көп болгон да. Баягы мен өзүм воздушная гимнастка болгонум үчүн дагы каскадер, джигитовкада да иштегенмин. Травмалар көп болот. Баягы бутуң эми незначительный переломдор болот, колумда сынган, пальцтеримде сынган, бутумда, бармактарда чайналган, иши кылып ушундай бир моменттер болгон да. Анан өзүм художественный гимнастикадан дагы, балеттен дагы эми болот да, мындай кичине травмалар болуп турат. Анткени бул дайыма биз физикалык түрдө кыймылдаганыбыз үчүн андай нерсе болот. Бирок 2019-жылы баягы өзүңүздөр билгендей Саудиядан мен өмүрүмдө ушундай катуу травма алып калдым да. Буга чейин мындай травма алган эмесмин. Анан сиздин сурооңуз болуп атпайбы, баягы сабак болдубу депчи. Мага ушул нерсе сабак болду да. Баягы өзүм менен чогуу бирге иштеп жүргөн инсандардан мен дайыма жакшы жагын көргөнгө аракет кылчумун да. Анан баягы мындай сөз бар экен да, адам деген пенде, инсан.
ар бир инсандан жакшы жагын көргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анткени любой моментте ар бир инсан өзүнүн жаман жагын бир паста эле көрсөтүп коет да. А биз жакшы жагын көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан мен ар дайым ошо баягы урматтап, сыйлап, мени жаман көрсө да болбой эле мындай ашымды бергенге аракет кылчумун. Анан бул ситуация мага кандай десем 10 эсе эмес 100 эсе ар бир инсан ким экенин көрдүм да. Анан баягы досторуң кандай болот, жаныңда иштеп жүргөн адамдарың кандай болот, баягы жакын адамдарың кандай болот, мен сенин эң сонун, эң жакын досуңмун деген адамдар кандай болот. Бул ситуация действительно жакшы, күчтүү сабак берди десем да жаңылышпайм. Анан менин өмүрүмдө ушул эң чоң сабак болду мен үчүн. Анан ошол эле учурда мен өзүм айттым да, баягы мен көп баягы спортсмендер менен да иштешип жүргөнмүн. Спортсмен кыздар менен да, анан өзүмдүн алдымда окуп жүргөн окуучуларым да, анан ушул инсандардын баарына мен жакшы, күчтүү мотивация берип жүрүп, анан кандай мен өзүм ушинтип бутум баспай коляскада отуруп калам деп өзүмдү да уруштум да. Баягы орусча айтканда соберись депчи. Тряпка деген жок. Бирок соберись деп айттым да, баягы сынбагын депчи. Анткени бутум аябай бычыранып кеткен да. Баягы 80% деле мындай соопту сөк деле калган жок да чынында. Анан көп эле реабилитологдор, көп эле врачтарыбыз отказ берип койду да. Турса турат, турбаса турбайт, биз деле кепилдик бере албайбыз депчи. Анан үйдөн дагы аябай аракет кылып аттым. Ошол мен ошо жакын адамдар, ошо Сенгуля, Жылдыз, массажист Мира эжекелер ошо аябай жардам беришти да, колдоп жардам берип атты. Менин жакын туугандарым, ошол кыргыз элим жакшы сөздөрүн айтып колдоп турганым үчүн мен ойлойм туруп кеттим депчи. Анткени адамдын көңүлү күл болот, баягы адамды жаман жинди келесо десе ошондой болуп калат да. Анан адамды кайра колдоп, баягы ушул жерден кыргыз элим баягы аябай мындай колумду да узартты, ооруп аткан бутумду да узартып, мындай туруп кеттим да мен, башкача айтканда. Анан кандай десем эми, мен дайыма айтып келем, кыргыз деген кыргызды колдоп жүрүш керек ар дайым. Кайсы жерде болбойлу, кайсы мамлекетте болбойлу, кыргыз деген кыргызга жардам берип колдоп жүрүш керек. Анан анысы кандай ошо. Жакшы, былтыр шайлоодо 7-чакырылышка кандидатыңызды койдуңуз. Кандай максатта жана жыйынтыгы кандай болду? Бул абдан бул суроону чындыгында мага эч ким бере элек болчу. Бул жөнүндө деле мен көп деле кандай десем интервью берген эмесмин чынында. Чындыгында баягы бизде ойлошот экен, ошол биздин кыргыздын жаш кыздары эмнеге кандидатурасын коет деп, акчаны көздөп, же болбосо ошо жогорку кеңештин депутаттыгын зарплатасын көздөп деп да ойлошот экен. Менин максатым бул баягы бир эле болгон, албетте кыргыз элиме жардам бергенге. Анткени мен кыргыз элинин жаранымын, өзүм кыргыз болгондуктан, анан өзүм дагы ошол маалда, ошол мен кандидатурамды коюп аткан кезде кыргыз мамлекеттик циркинде иштеп жаткан кезим болчу. Чын-чынына келгенде биздин ушул баягы культурада, маданият чөйрөсүндө, спорт чөйрөсүндө иштеген инсандарга, спортсмендерге көп көңүл бурулбайт да. Анан баягы бир балким эми кандай десем эми катуу тийбестир, баягы саналуу эле спортсмендерге, саналуу эле ошо маданият чөйрөсүндө иштеген инсандарга көңүл бурулуп келеттир балким. Бирок
дей келе жалпы маданият чөйрөсүндө иштеген, мисалы өзүнчө эле алсак, ошол эле ошол кыргыз циркинде ушул кыргыз циркинин чөйрөсүндө иштеген биздин артисттерге негизи дей келе эч качан көңүл бурулуп келген эмес да. Анан мисалы маданият министрлиги жагын алсак, мына бүгүнкү учурга чейин биздин ушул кыргыз цирк, мамлекеттик кыргыз циркинин абалы начар абалда турат да. Бизде деген азыр маданияттык стагнация болуп атат. Эң жакшы кыйын артисттерибиз кетип атат. Утечка кадров болуп атат. Мына ай сайын бизде утечка кадров да. Анан жакшы кадрларды даярдап чыгаралы десек, бизде жеке мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, мындай бут тосуулар болот да. Анан мен кээде ойлоп кетем да, эмне үчүн ушинтип мен администрациянын дирекцияны түшүнбөй кетем да. Жакшы аракет кылып мынакей иштейин деп ушул кыргыз мамлекеттик жалгыз статичный циркибиз бар. Негизи ушул Бишкек шаарында, кыргыз биздин Кыргызстаныбызда. Анан жакшы номерлерди жаратайын, жакшы базаны даярдайлы, жакшы кадрларды. Анткени бүгүнкү кичинекей балдарыбыз булар эртең келечекте эң сонун, эң мыкты, жаркыраган бир жылдыздар болуп чыгат да, Кудайым буйруса. Анан ушуларды даярдап, жакшы орундарды, ушу кыргыз мамлекеттик циркинин атын канча деген эл аралык фестивалдар чыгарып келатабыз. Бирок биздин баягы дирекция мындай каршы чыгып келет да, жок депчи. Кыргыз циркинин атын чыгарбай эле койгула деп. Анан мен ушул нерсени түшүнбөй келем бүгүнкү күнгө чейин. Анткени жакшы иштеп, жакшы салым жасаган адамды эмне үчүн ушундай бут тосуулар болот, мен түшүнбөй келем да. Анан ошол үчүн дагы эле мен какшап келем. Кыргыз деген кыргызды дайыма колдош керек. Анткени ар бир Кыргызстанда жашаган кичинекей бөбөктөрүбүз эң жакшы представленияларды көргөнгө татыктуу. Анткени алар бекер келбейт атта. Демек биз Кыргыз мамлекеттик цирки өзү жактан биз эң жакшы профессионалдуу түрдө жаралган номерлерди биз тартуулашыбыз керек балдарыбыз үчүн. Балдарга бир кандай десем, бир маданият жагынан болобу, мындай руханий жагынан болобу, бир мааниси бар номерлерди көрсөтүшүбүз керек да. Мындай бир башкача постановкаларды көрсөтүшүбүз керек. Анткени баланын жан дүйнөсү дагы ошол баягы жөн эле клоун, жөн эле секирип ары бери баягы тоголонгон номерлерди көрбөстөн бир башкача номерлерди жаратып, биз ушу кыргыз элине тартуулашыбыз керек. Негизи мен ойлойм да, баягы бизге реформа керек. Мен өзүмдү кандидатурамды эмне себептен койгонмун? Ушул кыргыз циркине дагы жардам берейин. Маданият чөйрөсүндө иштеген ушул театр ишмерлерине, театр артисттерине, спорт чөйрөсүндө иштеген, анткени мен өзүм спортсмен да болгон соң, ошол жакшы бир реформаларды киргизип колдоюн дегем да. Ошол биздин маданият чөйрөсүндө иштеген инсандардын ошол көйгөйүн мен аябай жакшы билем. Анткени менин ата-энем дагы маданият чөйрөсүндө иштейт. Менин атам дагы өзү илгери жаш кезинде да спортсмен болгон. Демек мен бул инсандардын баягы көйгөйүн аябай жакшы билем да. Анткени мен кичине чагымдан бери ушул маданият чөйрөсүндө өсүп келгенмин. Кыргызстандын кайсыл тармагы начар деп ойлойсуз? Ушул маданият тармагынан сырткары дагы. Кыргызстанда абдан көп таланттуу жаш кыздар, балдар, жаш өспүрүмдөр, жаш таланттар абдан көп. Кыргыз эли абдан мындай, биз орусча айтканда, мы гибкий народ да. Кытай тилинде эле үйрөнүп алат экенбиз. Италия тилинде эле үйрөнүп алат экенбиз. Айтор бүт тилдерин биз үйрөнүп алат экенбиз да, бат жаттап алат экенбиз. Мен ушул нерсе менен сыймыктандым. Анан башка чет мамлекеттерге чыгып жүргөн соң, мисалы, маданият чөйрөсүн айта кетсем, кыскача, ал жерде мынтип бөпөлөп алышат да.
Бизде кандай? Жагабы иште, жакпайбы? Бар кет. Ушундай мамиле кылат экен да. Жеке мисалы биздин циркте деле ошондой. Жакшы артисттерибиз суранат. Биз ушундай номер жараталы, ушундай жасайлы. Кичине ушул биздин маянабыз үчүн бир аз чуркап, бир аз көбөйтүп бериңиздерчи, кыйналып кетип атабыз деп дирекцияга кайрылса дагы, биздин директор айтат да, жагабы иште, жакпайбы, бар кет. Ушундай мамиле да бизде. Анан ушундай мамиле болгон үчүн биздин эң жакшы артисттерибиз, эң жакшы кадрларыбыз кетип калып атат чет мамлекетке. А чет мамлекетте кандай шарттар? Бүт шарттар бар. Мынакей маянаңыз, мынакей ичкен сууңуз, мынакей жашай турган жериңиз, көчөдө семтиребеп жүрбөгүлө, мынакей. Кичинекей жер болсо дагы ушул жерде жашап, биздин мамлекетибиздин желегин көтөрүп дейт да бирок. Анткени алар шарт түзүп берип атат. Биз өзүбүздүн жерибизде жашап, жакпаса бар кет деген сөздөрдү укканга чейин мөөнөттөр жетет да бизде. Мен ойлойм бул туура эмес. Бул артисттердин кылган эмгегин сыйлабагандык деп мен эсептейм да. Анан жекеле ушул маданият чөйрөсүндө эмес, спорт чөйрөсүндө деле мындай көрүнүштөр. Бул эми секрет эмес, бул сыр эмес, бул баарыбызга эле белгилүү нерсе. Анан дагы кайсы чөйрөсүн алсак, бизде границада көп чечилбеген маселелер турат. Багы үйү жок, канча деген жаш үй бүлөлөр жүрөт. Мына мисалы ошол айта кетсек, народный, заслуженный, эмгек сиңирген көптөгөн артисттерибиз, спортсмендерибиз мына көчөлөп жүрөт бүгүнкү күнгө чейин, ошо үйү жок. Биздин мамлекет мына награданы берет, бирок ал награданын мындай кандай десем, эч баалуулугу жок да. Бул награда эчтеке алып келбейт. Эчтеке скидка да берилбейт керек десе. Бул награданын эмне кереги бар? Когда биздин ушул Кыргызстаныбыздын атын чыгарган инсандар ушу үйү жок, ушул күнгө чейин жүрөт да. Ушул награда жөн эле ушундай кагаз бергендин ордуна ушундай инсандарыбыздычы башка чет мамлекетке кетирбей, ушул биздин мамлекетте бөпөлөп кармап, кандай шарт керек деп бир проблемасын угуп, ошону чечип бергенге аракет кылган мамлекетибиз бар болсо деп мен аябай кыялданам да, чынында. Анан азыр эми Садыр Нуркожоевичке багы бир аз убакытта иштеп атса дагы ошо рахмат, баягы маяналарды көтөргөнгө аракет кылып атат. Чынында азыр мына маданият чөйрөсүндө иштеген инсандар, спорт жагында иштеген инсандар, мен ойлойм да, кичине болсо да ыраазы болуп атат болуш керек, баягы жардам берип атат да, эми кандай болсо дагы. Анан негизи мындайда баягы өлкөдө кандай башчы болсо, бизде айтат эмеспи, балык башынан сасыйт депчи. Анан биздин башчыбыз жакшы болсо, эл менен чогуу болсо, элдин көйгөйүн дайыма угуп турса, билип турса, ошол нерсени чечкенге аракет кылса, мен ойлойм баягы Кудайым деле ошол кылып аткан аракетин, ниетин көрүп жардам берсе керек деп ойлойм да. Анан бул кыргыз эли дагы эгерде өзүн ажоосун жаман айтып, жамандап турса, жанагындай жаман сөздөрдү айтып турса, анан албетте бул катуу тиет. Ар бир адамдын баягы жүрөгү болот да. Анан баягы эми катуу сөздү айткан болбойт. Эми ойлойм баягы биз кыргыз эли да колдоп, жакшы сөз айтып, жакшылыкка ишенип, жакшы ниет менен алдыга карасак, баары жакшы болот го деп мен үмүттөнөм да. Жакшы, анда эфирибиздин соңунда азыркы жаштарга кеңешиңизди айтып кетсеңиз, кандай кеңеш берет элеңиз? Эми негизи мен апама эле кеңеш берем. Анан окуучуларыма дебеймби, анан эми
Биринчиден ушу мен ушу кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Мен ыраазымын кыргыз элиме ушинтип колдогонуңуздар үчүн, ошол жылуу сөз, жакшы сөз айтканыңыздар үчүн рахмат. Ар дайым бар болгула, алтын башыңыздар аман болсун. Анан эми бул эми кандай десем, кеңеш эмес, бирок кичинекей менин пожеланиям ушул эң биринчи, эң маанилүү нерсе бул өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды караңыздар. Ден соолук болсо баары болот. Ден соолук болсо инсан, адам өзү баарына жеткенге үлгүрөт экен да, чынында. Анан дагы бир нерсе, жашоо деген ушунчалык кыска нерсе экен. Анан биз дайыма эле айтып келебиз го, будущее наше завтра депчи. Бул сөз туура эмес да. Мен баягы негизи эле студенттик кезимден бери бул сөзгө кошулган эмесмин да. Будущее наше не завтра. Биздин келечек бул бүгүн. Анткени бүгүн, мына бүгүнкү күн, эртең бул вчера болуп калат да. Демек, бүгүнкү күн мынакей будущее биздин. Келечек мынакей бүгүн. Демек, бүгүнкү кыла турган нерсеңиздерди эртеңки күнгө калтырбагыла. Колуңуздан келеби бүгүн чуркап жасаңыз. Колуңуздан келеби жакындарыңызга, жакшы көргөн адамдарыңызга, туугандарыңызга жакшылык тартуулагыла. Колуңуздан келбейби жамандык кылбагыла. Колуңуздан келишинче ийгиликке умтулгула. Анан эч качан сынбаш керек. Мага дагы айтышкан, турбайсың, баспайсың депчи. Бирок мен өзүм бир эле максат койгом. Мен турам деп айткам. Мен турам. Айттым, аракет кылдым. Биринчи адам аракет кылыш керек да, аракет кыла бериш керек. Акыры туруп кеттим. Дал мен айткандай болду. Ошол себептен мен силерге дагы айтып кетемин. Эч качан, эч нерсенин алдында адам баласы сынбаш керек. Ушул күнгө чейин мен апам бүгүнкү күнгө чейин колдоп келет да. Балам тур дейт эле. Куладыңбы? Тур деген. Туруп аракет кыл. Мен канча жолу баягы мындай образын айтканда куладым, ыйладым, сындым, бирок апам айта берчү да, тур депчи. Тур деп. Турдум, бастым. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө баары жакшы. Анан мен ойлойм, мен чыдап өткөн травманы мындай эгерде башка бир инсан же бир хирург айтмакчы, эгерде сенин бутуңдай бир эркектин буту сынса, я 100% уверен, көтөрө алмак эмес, чыдай алмак эмес депчи. Бирок сен чыдап ошол нерсени көтөрүп кеттиң деп. Анан анткени мени кыргыз элим колдоп атты да. Анан мен өзүм дагы уялып аттым. Кантип турбай кетем? Турушум керек депчи. Анан анысы кандай? Өзүңүздөр колдоңуздар, мотивация бериңиздер, эч качан сынбаңыздар. Орусча айтканда не падайте на колени, если упали, то вставайте. Потому что ничего не бывает нерешаемого. Ар бир нерсенин баягы өзүнүн кандай десем, чечилип кете турган жолдору бар. Анан эгерде ниетиңиздер түз болсо, койгон максатыңыздар, өзүңүздөрдүн духуңар күчтүү болсо, албетте Кудайым сиздерди эч качан жалгыз жолдо калтырбайт. Буну мен 100% кепилдик бере алам да. Жакшы, рахмат. Сиздей мыкты чыган инсандар, айымдар көбөйө берсин. Бар болуңуз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп, маек бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Ушуну менен маегибиз соңуна келип жетти. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.